Улуу жеңиштин 74 жылдыгы 1 май эмгек күнү жана Исмаил Матраимовдун жаркын элесине арналган Исмаил Ата фонду уюштурган спорттун волейбол жана кичи футбол боюнча турнир Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда өттү. Май айларындагы негизги майрамдар менен катар жакшы саамалыкты камтыган иш-чара акыркы 9 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ага бүгүн жогорку кеңештин төрагасы баш болгон бир катар депутаттар катышышты. Иш-чараны Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов ачып берди. Ал эми бүгүнкү өткөрүлүп жаткан спорттук мелдештер президентибиздин жарлыгы менен 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп аталган жылдын алкагында өтүп жатат. Төрага Дастан Жумабеков өлкө президентинин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүүдө Исмаил Ата фондунун кошуп жаткан салымына токтолуп өттү. Ушул иш-чараны уюштурган Исмаил атабыздын балдарына, анын урпактарына мен терең ыраазычылык билдирем. Ушунча элдин башын кошуп, ушунча спортсмен балдарыбызды бир жерге алып келип, аларга жакшы майрам тартуулап турат, жакшы азем тартуулап турат. Ошондуктан мен Исмаил Атанын балдарына, урпактарына терең ыраазычылык билдирем. Биздин областта болуп аткан иш-чараларга Бишкектен бери келип катышып аткан Дастан Жумабеков, Арсбекович, Балтек Айчевич баш болгон делегациянын баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу спортчулар, сиздерге ийгилик каалап, ар бир үйдө бакыт болсун деп, кыргыз элинде ынтымак, тынччылык болсун деп кааламакчымын. Дагы ушул уюштуруп аткан уюштуруучу топко, Исмаил Ата фондуна Тилек Исмайлович, сизге ушул чоң ыраазычылык билдирип, ишиңиздерге ийгилик каалап кетем. Жыл сайын өлкөбүздө спорт оюндары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, жаштардын дагы ага болгон кызыгуусу артып келет. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Бүгүнкү ушул спорт оюндарынын ээлери өздөрү дагы Эрем деген клубту кармашат. Ошол быйылкы чемпионаттын жыйынтыгы менен Эрем 5-рет чемпион болду. Андан кийин өзүңөр белгилүү болгондой быйыл биздин волейболго 90 жыл. Туура 90 жылда эмне болду, кыргыз волейболу кандай деңгээлге жетти деп ар ким кызыгат. Эми мунун баардыгы баягы ачык маалыматтарда эле жүрөт. Кыргыз волейболун айтат элем мен, эбегей чоң жетишкендиктерге жетти. Исмаил Ата фонду бир гана спорт оюндарын уюштуруу менен чектелбестен түрдүү иш-чараларды өткөрүп, муктаж болгон үй бүлөлөргө жардамын көрсөтүп келет. Мындан ары да түрдүү саамалыктарды өткөрүүнү улантышмакчы. Баарыбызга белгилүү болгондой айлыктын төрагасында волейбол боюнча 5 жылдан бери кичи футбол боюнча биз ушундай мелдештерди өткөрүп атабыз. Мен ойлойм, бул жылдан жылга бул популярдуу өсүп кетип атат. Элдердин келгенин көрүп атасыз, элдердин катышканын көрүп атасыз. Мен ойлойм, бүгүн дагы ошо иш-чараны көңүлдүү жакшы өткөрүп атабыз деген ойдобуз. Кудай кааласа, бүгүнкү күнү ушу чемпиондор аныкталат. Жылдан жылга ошо ар айлык үмүт, бир эл айлык бүтүнө жылда ар кандай айлык бүттүн баары чемпион болуп атат. Учурда Кара Суу районунда ата мекендик согуштун 11 ардагери жашап, эл ичинде урмат сыйга татып келет. Бүгүн алар үчүн дасторкон жайылып, бүйүр кызыткан оюнга күбө болушту. Союз мезгилинде СКФ КССтин Собминдин МССПсин өтмө кызылтууларын бир жол, нече жол алганбыз. Баалуу сыйлыктарды алганбыз. Шунда биздин чарба абдан алдыда жүрдү. Ошондо бул Исмаил досумдун иштеген эмгектери абдан зор. Ошондуктан бунун балдарына, жакшы атанын балдары ушунда тарбия алат. Мына кыздарына, небере чеберелерине рахмат айтамын. Булардын тапкандарына Кудай баракасын берсин. Мындан ары тилеген ой максатына жетсин. Бар болушун, бай болушун, элге кызмат кылып жүрө берсин. Исмаил Ата фонду уюштурган турнирдин быйылкы баш байгеси 1 миллион сомду түзөт. Буга чейин аймактар аралык таймаштан жеңип чыккан командалар башкы орун үчүн күч сынашат. Жалпысынан 17 айылдын оюнчулары катышып жатышат. Ал эми күйөрмандар жана жалпы майрамдын катышуучулары үчүн даамдар тартууланып, атайын концерттик программа уюштурулган.